ар кайсы сөздөрдү айтып атат. Биз тимеле өнүгүү кылабыз, биз тимеле реформа эчтеке, эч балекет кыла албайсыңар. Могу өнүгүү концепциясын ишке кийирмейинче эчтеке кыла албайсыңар. Эчтеке. Анткени мен таң калып атам, жанагы Акылбек Жапаровдун мээси ордунда эмес, если честно сказать. Анткени Камчыбек Кыдыршаевичтен көрүп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин балдары менен иштедик. Бардыгын тең далилдеп бердик. Анан бул каяка кетип атат? Бул Бакиев, Максим Бакиевдин досу экен. Бул жигит. Ошон үчүн чамыр калаптын менен кыйын болса, Кыргызстанда эң аз айлык 100 000 сом болот. Эң аз пенсия 40 000 сом болот. Эң аз пособие 15 000 сом болот. Это точно. Почему? Потому что биз мынакей Акылбек Жапаровдун мыяктан уже отставкасын талап кылып атат. Иштей албасаңар, немете албасаңар, мына кетсин деген талаптарды абсолюттук бийлик 30 жылдын ичинде ушунчалык мындай беспредел болуп калыптыр, беспредел болуп отуруп калыптыр. Эме дипломду текшерген ал бериле жагы жок. Сен айткан туура. Бериле жагы. Булардын билим сапатын текшериш керек. Эмне себептен 30 жылдан бери натыйжа чыгарбайт? Результат чыгарыш керек да. Кыргызстандын ичинде азырчы кимиси болбосо ийгилеп атат. Неме 6-7 баласы барлар абсолюттук бул неменин өкмөттүн азыр кабинет министровдун эң бир мындай адамга мээсине сыйбаган нерсе мына жана пособиялар боюнча. Көп балалуу үй бүлөлөр мисалы үчүн пособие ала албай атат. Эмне себептен? Ал эри Россияга кетип калыптыр. Же болбосо малы бар экен, же болбосо түстүү телевизор бар экен, же болбосо шундук үйүнүн баарысы ишмердүү шундук ушунчалык неме үйүндө жазалгасы бар экен депчи. Ал квартирада турабы, ал каякта турат? Эми единый окно бар да, свет боюнча мына, Садыр Нуркожоевич эме чыгарып койду. Ошону пайдаланыш үчүн, мисалы үчүн, ар бир нерсени, мисалы үчүн, эш бакпы, таш бакпы, свидетельство смертин көтөрүп алып баш керек экен да. Мен ушундай азыр немемди, светимди азайтып койгула. Единый окно деген бар да. Социалдык өнүктүрүү министрлиги иштебейсиңерби? Эми канчага жер силерди лакылдатабыз? Анан жогоруда айтып кетпедикпи жана өнүгүү концепция. Ошол өнүгүү концепция боюнча силерге маалымат бул аябай силерге керек. Ар бирибиз азыр 7 миллион адам жабыркап жатабыз. Ар бирибиздин укуктарыбыз тиленип жатат. Мен ушулардын баардыгын чогултуп туруп айтат элем да, бул мындай айтканда биздин Кыргызстанда болуп аткан алакыбал бул уже геноцид. Геноцид болгондон кийин бул беренелер боюнча жана прокурор, сот бүт баардыгын жооп бериш керек. Абсолюттук бардыгын тең талап кое турган азыр учурлар келди. Анан ушул өнүгүү концепциясын ушул Кыргызстандын ичинде бири-бирибизге бир тууган болот экенбиз. Кечирип койгула. Бир туугандай болот экенбиз, баарыбыз бири-бирибизге жакын экенбиз. Ушунчалык эме кыргыз эли унчак экенбиз. Эртең бүгүн сабап деп килип салса, эртең бүгүн кучакташып, ой кечирип кой десе кечирип калат экенбиз. Бул негизгиси ушул 30 жылдан бери келаткан нерсе. Биз бүгүнкү күнү уже чыдай албай калдык. Ошон үчүн өнүгүү концепциясын мындай айтканда иштеп чыгардык. Өнүгүү концепциянын эң биринчи барагында, биринчи пунктунда жок ки, мыйзамдын мыйзамдуулугуна алып келүү. Мына Сулайман байке, туурабы? Мыйзамдын мыйзамдуулугуна алып келүү. Правовое поле деп коет орусча айтканда. Экинчиси бул акча саясаты. Мына сиз айтып аткан жанагы банктардын жабыркагандар толтура, үйлөрүн алдырган толтура. 6 миллион адамдын бардыгы кредитке батып, үйлөрүн, жайларын тапшырып берди. Биз азыр деген мына Абдымалик байке экөөбүз бир ситуацияны алып атабыз. Бир эле банк, микрокредиттик компания 448, ошондо 500 адамдын үйүн алып коюптур, өзүнө оформлять этип. Жанагы Play 24 деген банкоматтар турбайбы? Ошонун ээси. Анан бул каяка кетип атат? Бул Бакиев, Максим Бакиевдин досу экен. Бул жигит. Ошон үчүн чамыр калаптын менен кыйын болуп жүрүптүр. Анан үчүнчүсү бул бюджет. Неме жоки, мен таң калып атам, жанагы Акылбек Жапаровдун мээси ордунда эмес, если честно сказать. Анткени бюджет деген прозрачный болуш керек. Бюджет эң биринчи мына жаңа биз силер келердин алдында прямой эфир тарттык. Ошол бюджет мыйзамдуулугу менен ошол бюджет
так даана аткарылса, Кыргызстанда эң аз айлык 100 000 сом болот. Эң аз пенсия 40 000 сом болот. Эң аз пособие 15 000 сом болот. Это точно. Почему? Потому что биз өнүгүү концепциянын ичинде полностью Камчыбек Кыдыршаевичтен көрүп атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин балдары менен иштедик. Бардыгын тең далилдеп бердик. Ошол жана дипломдун аргасы болуп атат да. Эгерде дипломду действительно жакшылап окуп билим алган болгон күндө ошол эмедеги компетентный балдар мына Улуттук банктын канчалык чыккынчылык экенин мына бул жерде Мухтар байке айтып берип атат. Ошол чыккынчылык үчүн жооп бере турган ошол Улуттук банк. Улуттук банк азыр 24 банктын именно эмеси болуп атат, жанагындай адвокат болуп атат. Адвокат болгон болбойт. Адвокат болгондо канчалаган кишилер жабыркап кетип атат, үйлөрүн алдырып атат. Жана мен геноцид деп туура айтып атам. Анткени башка мамлекетте бир киши астына өлсө, эгерде ден соолугуна залака келсе, сахарный диабет же болбосо бирдеме болуп калса, мамлекет ошонун компенсациясын алып берет. Бизде деген мамлекет коргой албай калды. Эгерде 30 жылдан бери отурган ар кайсы сөздөрдү айтып атат, биз тимеле өнүгүү кылабыз, биз тимеле реформа эчтеке, эч балекет кыла албайсыңар. Могу өнүгүү концепциясын ишке кийирмейинче эчтеке кыла албайсыңар. Эчтеке. Анткени кумтөр маселесин эмнеге көтөрүп чыгып атасыңар деп эле бизге айтып атат. Кумтөр маселесин көтөргөнүбүздүн себеби бүт бардык неме жанагы кен байлыктардын бардыгы ушу менен чечилет. Ушу менен чечилет. Анткени деген ошол кумтөрдүн алтынынын жанында канчалаган башка темирлер жатат. Канчалаган мындай айтканда эмелердин бардыгы 33 Менделеевдин немесинде элементтин бардыгы тең таблицасы ошонун ичинде жатат. Биз бир гана только алтынды алып кетип атабыздар. Алтынды берип атабыз. Ушундай бир жагдай болот. Анан акыркысы могу дипломго байланыштуу кадр саясаты. Биз ошону алдын ала көргөнбүз. Biz 8 fevraldan başladık ya ağay. Mına fevraldan başlap önügü konsepsiyasının bağıttары mına sizler деле katıştыңар, bardığız, бар болчубуз. Ошол 5 багытты тандап атайын чыгардык да. Бул элге жетиш керек. Силердин укуктуу мына колуңузда турат. Муну президентке да бердик. Вице-премьер-министрлерге да бердик. Муну деген Камчыбек Кыдыршаевичке да бердик. 700 миллиард сом көмүскөдө. 7 миллиард миллион сом кустурдук деп атпайбы? Ал биякта эле калат. 700 миллиард сомду мына Улуттук банк мына агай айтып бербедиби? Улуттук банк басып алып жатат. Ал көмүскөдө. Дагы айта кетчү нерсе, Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында 100 миллиард доллар азыр айылдын матасынын чөнтөгүнүн алдында жатат. Жана билимсиз, сапатсыз деп атканда только өздөрүнө иштейт. Билимдүү өздөрүнө, чөнтөгүнө иштейт. Кыргыз элине иштебейт. Мен ошол билимсиз, сапатсыз чөнтөктөрүнө иштеп, матрастын алдына катып аткан эл кулдарга айтып кетет элем, Кыргыз элине жумшап койгулачы. Мыйзам иштеш керек да. Биз эгер мыйзам иштебесе, Кыргызстан эч качан көтөрүлбөйт. Өнүкпөйт да. Бул убагында биз жылда реклама кылабыз. Андай реформа анда артка кете беребиз Абдумалик. Анда итке мингенде минип кете беребиз. Жылдан баштап жыл бүткөнгөчө кетиш керек. Жыл баштап жыл аягына чейин мактанабыз. Аны кылып атабыз мындай реформа, жылдын акырына келбей результат нөл. 30 жылдан бери. Ошон үчүн мыйзамдуулукка келишибиз керек. Мыйзамсыз эч нерсе болбойт. Мына ошо туугандар ушул асаптын баарын чегип мына ушинтип жүргөн ага эжелерибизге рахмат. Ушуну поделиться кылып бөлүшүп коюңуздар, жеткириңиздер ушул концепцияны бардыгын. Анан мынакей Акылбек Жапаровдун мыяктан уже отставкасын талап кылып атат. Иштей албасаңар, немете албасаңар мына кетсин деген талаптарды эл мына мындан кийин да коомчулукка коебуз деп атышат.